Мына ушундай сонун нотада биз болсо программабыздын сапарын алдыны көздөй улантабыз. Бизде студияда коногубуз бар. Ооба, коногубуз менен тааныштыралы. Чыңгыз Айтманов атындагы Жаштар сыйлыгынын алтын дипломунун ээси, Баку эл аралык фестивалынын жеңүүчүсү жана маданияттын мыкты кызматкери, биз сүйгөн, элибиз сүйгөн эжекебиз Асема Тотубекова бизде конокто. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Маанайларыңыз кандай? Таңды кандай баштап алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Таңды адаттагыдай эле таң эрте турабыз. Үйдөгүлөр баары эле эрте турат, бизде эрте жатабыз дегендей. Эң сонун. Жакшы. Чыгармачылыгыңыздагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшөбүз, Эми акыркы жаңылык баягы эле чыгармачылык. Биз эми жаңы эле клип бүтүрдүк. Клипти бүтүрүп эс алып аткан чагым. Кайсы чыгармаңыз клиптерди? Жаңы чыгарма Сен жана мен деген аттуу ырыма. Андан соң буга чейин кинобуз бүткөн. Буюрса апрель айларында Кыргызстанда презентациялайбыз. Апрель айында бүтөбүз. Эң сонун. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер бүткөн сагынып калган коногубуз студиябызда. Суроолоруңуздар болсо 56-56-72 сандарына байланышка чыгыңыздар, билдирүү узатсаңыздар сөз түрдө болот. 772-98-70-07 сандарынан суроолорду күтүп калабыз. Асема келген турбайм. Мынакей чү дегенде эле көрөрмандарыбыздан билдирүүлөр келе баштады. Асема эже, кандай чыгармачылыктардан жаңылыктарды айтып алдыңыз? Кинолордо бүтүп, клиптерде бүтүп атат. Эң сонун. Тасмадан дагы көрбөй калабыз деп коркуп элек. Мынакей буюрса апрель айында бүтүрүп өткөнбүз. Тасма эмне деп аталат? Кинонун режиссеру ким? Кандай болуп тартылып калдыңыз? Ушул жөнүндө. Тасмадан дайым эле көрөсүздөр. Кудайым буюрса, Кудайым денсаулык берсе, баары эле сурай берет. Ушинтип кино тартылбай калдым, кинодон көрөбүз деп эле, кинодон көргүбүз келет деп аябай атактуу адамдарга салыштырып эле ушуга окшосуң, ошону аткарсаң болмок деп күйгөн адамдар көп. Анан ошентсе дагы баягы эми кыздын агынан эмес, багынан дейт го. Мен ушул сөзгө аябай басым коём да. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар, ар бир нерсенин өзүнүн мезгили бар. Андан тышкары мен чыгармачылыкта жүргөндөн өзүмдүн жеке үй бүлөмдү мындай башкаларга салыштырмалуу эми биз деле тарбия алып, биз деле көрүп атабыз да. Анан мен ошо келечекте мени үйдөн тосуп чай бере турган адамдарым болсо экен деген үмүттө үй бүлөмдү дагы сактагым келет, үй бүлөмдү дагы алып жүргүм келет. Андан сырткары үй бүлөмдө жылуулук тартуулап, үй бүлөмдө көңүлү ток болгондо гана мен чыгармачылыкка киришем да. Эми буюрса балдарыбыз чоңоюп калды, ар бири өз алдынча бутуна туруп калышты дегендей. Анан өзүнүн ууна салып койдум. Эми бара-бара чыгармачылыкка кириштик. Ошентсе дагы кинобуз мына худсоветтен өттү, улуу муундагы режиссерлорду алдындан өтүп койдук, кинобузду көрсөттүк, чет мамлекеттерге барып анча-мынча совет алып дегендей. Эми мунун баары баягы мактанчылыкка жатпайт болгону, мен мындай бир аз опурталдуураак, мындай серьезнораак көз карашта. Ооба, өзүмө бул мен үчүн мектепте мен ушудан эме алышым керек да. Бизде болсо байланышта телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Кутман менен. Аты жөнүңүз ким? Менин атым Алтынбек, мен азыр Токтогулдан чалып атам. Келиңиз Алтынбек мырза. Мен ушул Асема эжекебизди көрүп абдан кубанып турам да. Бул эжекебизди аябай сыйлайбыз, өнөрүн сыйлайбыз. Кинодо дагы роль жаратып жүрөт. Анан баягы Боз салкын деген кинодон көргөндөн бери эмнегедир башка кинолордон деле көрүп атабыз, бирок ошол Боз салкындагы образдагы Асеманы биз анча көрө албай атабыз да, дагы бир ошондой жакшы роль жаратса жакшы болмок да. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин сөзүбүздү улай телекөрүүчүбүз дагы ушундай суроо узатып атат. Негизи мындай суроолор көп. Баягы эме деп айтат го, ар бир чыгармачылыкта мындай байкасак, ар бир эле мисалы чет мамлекеттен Титаник деле. Титаник тартылды дагы андагы аткарган актерлор кийин мындай ошондой
деңгээлде образ жарата албай атат, образ жарата албай атат эмес, ошондой деңгээлде кино тартылбай атат да. Бизде деле ошондой ар бир эле чыгармачылыкта жүргөн адам өзүнүн бир эмеси болот да, мындай ошол менен чыгып кеткен, деңгээлине жеткен нерсеси болот да. Анан Боз салкын менин баш атым болду. Боз салкын аркылуу элге таанылдым. Буюрса жакшы кинолор алдыда жатат. Эми бунун баары менден көз каранды эмес да. Мен болгону роль тандайм. Роль мага жүрөгүмө жакса, мен аны аткарып берем. Мен ийине жетип аткарып берем. Бирок Кудайым буйрса деп туралы Кыргызстанда тынччылык болсо, мына алдыда чоң кинолор тартылат тургандай болуп атат. Ооба, чоң кинолорго тартылбай кеттиң деп мындай кайгыргандар да бар. Мүмкүн сен тартылганда мындай болот беле дегендер бар. Бирок дагы ар бир нерсе өзүнүн убагында да. Роль деп калдыңыз. Негизи эле ошо тасма талаасында сизге ыңгайсыздык жараткан ролдордон эстей кетсеңиз, анан сизге эргүү тартуулаган кайсыл образ болду эле? Кайсыл роль? Негизи бул менин жумушум. Анан мындай деген сөз бар го. Мен өзүмдү өзүм аткардым деген сөзгө мен такыр кошулбайм да. Бул жумуш. Сен жумушуңду аткарасың. Сен образды ачып бер, болду. Образ, карман. Карман. Жашоодогу Асеманы мен аткарып берсем, жашоодогу Асема башка. Сөздөрдө жакшы билдирүүлөр келип атат. Киного тартылганда жолдошуңуз кызганбайбы дегенди. Жолдошум кызганмак түгүл көрсөтөт. Мотуп сүйсөң, мотуп колдонуп кармасаң. Андан кийин жок, чын айтканда сүйгөн үчүн чыгармачылыгымды колдоп атат. Бизде чоң Кудай сактасын, көз тийбесин, ортобузда чоң сүйүп турган үчүн казан аяк кагышат. Неге? Казан аяк кагышат, ар бир адамды ооба кагышат. Бирок биз деген жумушта совсем башка адамбыз. Жумушта жумуш менен, үйдө деген үй менен, өзүбүздүн ортобузда болгон сый урматыбызды чак эле чечип алганбыз. 10 жылдан ашуун чогуу жашап аткандан кийин, 10 жылдан ашуун ошо кыйынчылыкты өтүп, чогуу жакшы күндөрдү, жаман күндөрдү чогуу басып өткөндөн кийин бул нерсеге көз жумуп мындай таза болбойт да. Бул нерсени барып талаш керек. Бул чоң сүйүү да. Сизди биз ырчы, актриса катары таанысак, акыркы күндөрү, акыркы учурларда режиссерлук менен дагы алектенип келесиз да. Анан кандайча бул багытка бет алдыңыз? Эми ал суроо оңой эле суроо. Мен Боз салкындан кийин негизи кинолордо жүргөндө тажрыйба топтойсуң да. Анан кээ бир адамдарга кино тартуу кыйынчылык жаратса, мен үчүн бул мен өз үйүмдөгүдөй эле окат да. Мен үчүн эми көбүнчө сапатына басым коем, анан актерлорго басым коем. Буга Боз салкынга тартылганда ошо Эрнест агайыбыз курс өткөн. Өтүп деле келет. Азыр ошол Эрнест агайдын курсун өтүп алдык. Тажрыйба көп эле художник по костюмам болуп иштедим. Негизи кинолорду иштедим да. Анан элдин момтип эл аралап жүргөндө, эл менен эл болуп жүргөндө бир момдай сунуштар түшөт эле. Ушул нерсени ишке ашырып, элге жеткирип, ушул жөнүндө кино болсо экен деген сунуштан улам кино тартылып кетет да. Ошондой болот экен да. Билдирүүлөрдө келип атат. Асема сизди жакшы актриса катары баалайм, бирок эмнеге ырчы болдуңуз? Үнүңүз өзүңүзгө жагабы дегенде. Негизи эле чыгармачылыкты жаатта кош канат кылып кино дүйнөсүндөгү ырчылык жактагы алып кетип атасыз. Канчалык деңгээлде кыйынчылыгы бар чогуу алып кетүү? Чогуу алып кетүүнүн кыйынчылыгы деле жок. Бул баары туруп чыгармачылыкка жатат. Бул шоу бизнес. Мындан тышкары кино болгон өкөн айырмасы, кино көп акчаны талап кылат. Айырмасы ошодо. Анан мисалы клипте ырда бир нерсени аягына чейин кайталай берсең, кинодо кайталаганга мүмкүнчүлүк жок. Кандай аткарсаң ошондой кетет да. Анан ырчылык жаатында айтып кетсем, баягы мен мурун эле кичи кезимен мен эле сахнада 8 жашыман бери эле сахнадамын.
Алтымыш Кадыров агайыбыздын жанында жүрүп эле чоңойдук. Анан Раматылык агайыбызга терең ыраазычылык билдирим келет. Эми көрүп билген адамдар билет, өзүмдү мактагым келбейт, мени уксун деп дагы кыйнагым келбейт, укпаса укпай эле койсун. Өзүмдүн күйөрмандарым жетиштүү, Кудайыма шүгүр. Ооба. Анан биздин шоу-бизнес аксап аткандан кийин, шоу-бизнес ошо биздин жаштардын колунда, биз аракет кыла беребиз. Биз үчүн эч бир сөз мындай артка тартпайт, наоборот, алдыга үгүттөй берет да. Дагы кайталап кетем, шоу-бизнес биздин колубузда, биз өнүктүрөбүз, биз жазайбыз, жагабы, жакпайбы, аны эл таразалайт. Анан биз дагы бир кандайдыр бир деңгээлге жетишибиз керек деген үмүттөмүн. Бизде жогоруда дагы бир СМС билдирүүлөр келип жатат эле. Асем эжеке, өнүңүздү уккубуз келип жатат, ырдап бериңизчи дегенчи. Деңиз, энди сураанып өтпөйлү да бир жолу. Ырдасак ырдап берели. Кайсы ырдап берейин? Ырдайбыз. Эл билип калган эле чыгарманы ырдап берейин. Жымыңдайт жылдыз деген. Көрүндүң мага көз кырын салып, көңүлүм сага бурулап калып, сезимим козгоп, кай жака кеттиң, кай жака кеттиң, асманда учкан жылдыздай жанып, жымыңдайт жылдыз, карайм жай гана, супсак көрүнөт, сенсиз айлана, жымыңдайт жылдыз, карайм жай гана, супсак көрүнөт, сенсиз айлана. Баракелде, бар болуңуз дейли. Азыр болсо кыскача жарнамага кезек берели, андан соң маегибизди улантабыз. Келиңиздер. Пожалуйста. Жарайт, биз болсо маегибизди уланта берели. Мынакей кадр артында дагы сонун кызыктуу маек куруп отурдук. Бүгүнкү темабыз болсо Асем эже, биз үлгү деп алганбыз. Анан өзүңүз дагы чыгармачылык дүйнөдө жүргөн соң кимдерден үлгү алгансыз, үлгү катары кимди тутасыз, устаттарыңыз ким, ушул жөнүндө кеп салсаңыз. Устаттарым көп эле. Эң биринчи устатым бул менин Зинаида Ашимовна деген бийчи эжекем. Кичи кезимден бери ошол эжеке тарбиялап келди. 60 Кадыров агайыбыздын жанында өмүр бою бийлеп өттүк. Сахнада чоңойдук, филармония экинчи үйүбүз болуп калды. Анан кийинки устатым бул Эрнест Абжапаров, ошо кино жаатында. Анан кийинки Шамшыбек Өтөбаев, Раматылык, ошо байкелер өтүп кетти. Шамшыбек Өтөбаев агайыбыз ошол эстрадага негидир ошол өгөттөгөн. Анан эң негизгиси жашоомдо үлгү ала турган адам бул менин апам. Апамдын тарбиясы, апамдын солдатский режими. Апаларым болсун дейли. Анан абдан Кудайыма ыраазымын. Ошондой адамдан тарбия алып, ошондой үй бүлөдөн төрөлгөнүмө мен аябай бактылуумун. Балдарыма дагы ушундай тарбия берип жүрөм. Ушундай тарбияны көрүп чоңойгон бала жакшы эле бала болот деген ишеничтемин. Бизде СМС билдирүү бар экен. Боз салкын негизи мыкты тартылган тасма. Ошол кездеги режиссерлор менен азыркы режиссерлордун айырмасын байкай алдыңызбы деген СМС билдирүү келген экен. Ошол кезде деле Эрнест агайыбыз режиссер болгон, Айырмасын эл катары. Бизге байланышта теле көрүүчү бар экен, андан кийин жооп берет окшойбуз, бул суроого. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыз менен. Аты жөнүңүз ким? Келиңиз. Чоң болсун. Жалал автобусун алып барган биринчи майынан чалып аткам. Келиңиз. Аты жөнүм Миран. Сурообуз бар, Мен Асем эжеке менен ишине ийгилик. Анан апам тууган күнү болчу. Анан энелер деген ырдуу койсор, кошторду сурайбыз. Рашкебиз бар болуңуз.
байланышка чыкканыңыз үчүн ырахмат беребиз. Алдыда жаңы айтканга аракет жасайлы. Биз болсо Жогорудагы суроого. Эмне сурайлы? Боз салкын тасмасы тартылганда мына ошол кездеги режиссерлор менен азыр кинолордагы тасмалардагы арбын эмеспи, көп көп анан азыркы режиссерлордун кандай айырмасы бар? Эми азыркы режиссерлор дагы өз ара ичинде бөлүнөт. Бөлсө болот. Азыркы кинолордон деле жакшы кинолор чыгып атат. Болгону бизде Art-House деген кинолор бар. Улумундагы биздин атактуу биздин аталарыбыз, биздин режиссерлор тартып аткан кино бул Art-House деп коет да. Алар деген эми фестивальный кинолор да. Класс А класстагы жеңип аткан кинолорду айтса болот. Бирок ал нерсе коммерческийге жатпай атат да. Азыркы тартып аткан жаштар бул коммерческийге жатып атат да. Көбүнчө ошо коммерческий кино болуп атат. Оңоюраак, жеңилирээк, элге жеткиликтүү, анан каражат жагынан акча табылат да. Ошондой да болот. Анан бул айырмасы ошондо. Анан азыркы режиссерлордун арасында билими жок эле тартып аткандар да бар. Ошого бир аз худсовет болсо өтө жакшы болот эле да. Худсоветтен өтүп дегендей. Ошо иман критикалай тургандай мен али деңгээлге жете элекмин аларды. Анан буйруган көрөбүз да. Жакшы. СМС билдирүү келген экен. Асем ачык кийингенде жолдошуң кызганбайбы деген экен. Мен ачык кийинбейм. Негедир ушинтип айтышат, ачык кийинесиң деп. Бирок ачык кийинбейм деле го. Бүт эле жабык меники. Ачык мындай. Билбейм, эми жолдошумдун айтымы боюнча кийинсем, наоборот, аныкы ачыгыраак да, ошон үчүн. Келиңиз суроого улайлы, өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтыңыз. Азыр канча баланы тарбиялап жатасыз? Азыр 2 балам бар. Уулум, анан кызым бар. Ошол окуп атышат. Аябай кантип айтсам, чыгармачыл адам балдар да. Бирок мен аларды чыгармачылыктан алыс эле кармап атам да. Болбой эле. Болбой эле. Эмне үчүн өзүңүздүн балдарыңыздын сиздин жолуңузду жолдоп, чыгармачылык жакта өсүүсүн каалабайсызбы? Азыркы маалда билим керек. Жеке мага ошо азыркы учурда бала деген баладай болуп эле билимге көп басым коюп, азыркы жашообузга байланыштуу алдыда заманыбыз кандай болот дегендей билимге көбүрөөк. Жакшы. Дейли. Анан ар бир мисал үчүн кино жаатында жүргөн инсанга, актрисага болбосун, режиссерлорго деле бир жанр жанына жакыныраак болот да. Сиз кайсы жанрга жакынырааксыз? Өзүңүз да мынакей жогоруда тасма тарттыңыз, ошол кайсы жанрда? Мен негизи азыркы тарткан тасмам кичине Art-House менен коммерческий кинолордун орто ченинде айкалышып берет. Себеби дегенде улумумга да жаксын деп ойлойм. Эми бар жок нерсесин караштырам. Анан мындай фестивальный кинолорду тартканга мен азыр дараметим дагы, каражатым дагы, тажрыйбам дагы алеңгеле элек. Азыркы тартып аткан тасманын бүт эле бул тажрыйба азырынча. Анан бирок мен өзү боевиктерге жакын. Мындай мушташ, атыш дегендерге. Анан буюрса ошо алдыда бул жылы өтө чоң 2 проект турат, ошолор менен алек болсом деген үмүттө. Азыр шашып туруп клиптерди тартып токтотуп атабыз да. Баягы бар жок нерсеге жетиштүү болсун деп. Анткени проектке кетсең болду, сен ошол жакта жүрөсүң. Анан ар жак бир жакта жүрө албайсың дегендей. Азыр убактым апрелге чейин клип тартып ырларын жаздырып бүтсөм. Көбүнчө жан дүйнөңүзгө ырчылык жакынбы же болбосо актриса? Эми актриса деген ар тараптуу болуш керек. Мен ойлойм, мындай жүргөн ырчыга өтө кыйын болуш керек актриса болуу депчи. Анан актрисаларга негизи кайсы өлкөдө болбосун, биздин мына сосед коңшу Өзбекстанда деле, Казакстанда деле ырчылар актриса болуп, актрисалар ырчы болуп, эми бул не жаман жери жок. Адамга жагып атса, элге жагып атса, эл мынтип суранып атса, эң негизгиси сапаттуу, жакшы нерселерди элге тартууласак деген үмүттөм. Жакшы.
Асема качан жаңы киноңор чыгат деген экен. Буюрса апрель айында, Асема эжеке өзү тарткан киносу жана өзү башкы ролду жараткан Сүйгүм келет, калп айтпасам. Сүйүүгүчү. Сүйүүгүчү, кечирим. Сүйүүгүчү деп аталган тасманы апрель айынан баштап көрүп алсаңыздар болот экен. Буга чейин да бизде бир WhatsApp билдирүү келди эле. Асема жолдошуңуз чыгармачылыктан алыс эле адамбы дегенчи. Жолдошум өзү мурун жаңы ырчылар аябай популярдуу болуп, Султан Садралиев, Мирбек Атабеков жаңы чыгып аткан кезде продюсер болуп иштечи. Ал ошо Сезбек Искеналиевди продюсировать этип чыгарган адам. Бактыгүл Бадыева, Неля негизи эле ошол кездеги продюсерлердин бири, баары эле тааныйт аны. Бирок азыркы малда эми чыгармачылыкта эркектерге үй бүлөнү багуу кыйын да. Ошон үчүн азыр чыгармачылыктан алыстабайт деле, бирок өзүнүн иши бар, жумушу бар, бизди багыш керек дегенде. Кино таптырыш керек дегенде. Жашыңызды сурагандар болот, буга чейин жериңизди сураган телекөрүүчүлөр болот. Келиңиздер, өзүңүздүн жашыңызды, жериңизди сураган телекөрүүчүлөр. Жашым 18-де. Баракелде. Анан кино, жер түпкү жерим болсо бул Кара Балта шаарынын Кумарык айылынан болом. Кумарык айылынан ошо ата тегим ошол тараптан. Баракелде. Жакшы. Жерин дагы тактап алдык коногубуздун. Жашын дагы мынакей. Аксыдан салам дейт. Асема эже, сиздин ырларыңызды жакшы көрүп угам. Бүгүн менин туулган күнүм болчу, мага калат эле айтып коюңузчу деген экен. Инсан Аксыга салам жолдойсузбу? Ооба, Аксыга салам. Аты ким экенин билбей атабыз. Ким болсо дагы Аксынын кулуну болсо керек. Сизди туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Ар дайым ушундай жаныңызда жакшы адамдар болсун. Ошо бир мындай эмне деп коет эле, чыныгы кыргыз элинин патриот инсандарынан болуңуз, ден соолукта болуңуз. Сиз каалаган нерсенин баары орундалсын, бар болуңуз, жакындарыңыздын жанында жаркырап жүрө бериңиз деп. Асема. Ай, баракелде. Сиз дагы бар болуңуз. Ошол калат тилектери дагы сизге каалап өтөлү. Рахмат. Ырачып беребиз, кадырман телекөрүүчүлөр, бизде болсо студиябыздын коногу маданияттын мыкты кызматкери, Баку эл аралык фестивалынын жеңүүчүсү, Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын алтын дипломунун ээси, көп кырдуу талант сүйүктүү эжекебиз Асема Токтобекова эжекебиз болду. Бар болуңуз, эфирибизге келип, сонун кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Коштошотабыз. Ал эми Таң Маанай программасы өзүнүн берүүлөрүн алдына көздөй кыла берет.